Салам, урматтуу достор. Мирел менен Аку кайрадан эле силердин тынчыңарды алалы деп чечтик. Таң атпай баарыңыздарга ысык салам айтабыз биздин катталуучуларыбызга. Эгерде капыстан ушул подкастты угуп атсаңыз YouTube каналга катталып койгонду унутпаңыз. Жана биз ар бир катталуучубузду Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырабыз. Ал жакта да сонун маалыматтар, курстар сиздер үчүн даярдалган. Мирел кандай? Жакшы, Кудайга шүгүр, акырындап жүрөбүз. Бирок мурунку канча бир 10 күн мурун мен мындай бир эме алдым. Кат келди мага. Жакшы кат деп. Салам кат бекен же жаман катпы? Кандай десем, эме жазалоо кат деп калчу. Окуй. Эмнеге десе, эмеге штрафка түшүп калыптырмын да. Муну айдап баратып, ошентип кат келип атпайбы? Мынча километрге эме болдуң депчи. Айып пул келген турбайбы? Айып пул келген. Мен муну келбейт го деп эле эметип койгон болчумун, бирок айып пул келди чынында. Ошол кат келип, эми төлөш керек болуп калды. Бирок көп деле эмес да, 1000 сом, 300 сом болот ошондой эмеси менен да. Бул мен үчүн бул жазалоо каты да, мен айдаган үчүн дейт. Бузганың үчүн. Ооба. Негизи эмнени муну айтып берип атам, биз болсо азыр ушу жазалоо жөнүндө сөз кылалы деп атабыз. Эми канчалык катуу угулбасын, бирок бул жөнүндө дагы сүйлөшүп көрөлү. Ооба. Эми жазалоо дегендечи мен неге билбейм, бирок дароо эле немени эстеп кеттим. Кыргыз Республикасынын жаза кодекси бар го. Ооба, мен да ошону эстедим да азыр эле. Жаза аткаруу мыйзамы бар го, ошону эстеп кеттим. Бирок жазалоо дегенде анан дагы мен кичинекей балдарды элестетем да, дароо эле апасы тил албай койгон үчүн, бир нерсе үчүн жазалайт го. Мына бул сага жаза деп турупчу, ошентип анан өмүрүңдө негизи жашоодо көп байкайсың, бул Кудай жазалап атат окшойт деп. Баягы башына кыйынчылык келген учурда адам ушундай деп бир тыянак чыгарат да. Мына ошонун жазасын алдым деп, Бир жакында эле бир кино көрүп калдым. Негизи кино көргөнгө убактым жок, бирок мындай үзүндүлөрүн көрүп атып анан түшүндүм да. Ал жакта күйөөсү бар бир киши менен жаш кыз жүрүп алат да. Анан кийин ошондон улам ал жаш кыздын боюнан түшүп, төрөбөс болуп калат, анан ата энеси каза болуп калат. Ошонун баары ошонун негизинде болот да, почва ошондо болот да. Анан аягында ал таптакыр жалгыз калат да. Анан кийин аягында айтат, мына мен өзүмдүн туура эмес ишимдин жазасын алдым депчи. Мен ошо ойлоп коем, кээде баягы Муса аттуу пайгамбар илгери айткан го, акылдуу болушум үчүн өлө турган күнүмдү унутпайын депчи. Анан ойлоп коем да, ошол биздин жашообузда негизи мунун жазасы болот, мунун кесипети болот деп ойлонсок, көп иштерди кылбайт болушубуз керек. Качан ошол жөнүндө унутулуп калат, мен баары минтип коем дегенде биз көп каталарды кетирип берет окшойбуз да. Негизи кичинекей жаш кезде да ошондой болот го. Унутуп коебуз же болсо кандай десем, өзүбүздүн кечөө эле мындай айтканчы, кечөө эле бизди сабаган нерсени кайра 3-4 күндөн кийин эле унутуп коебуз да. Мен ойлончумун, неге биз ушундайбыз, кичинекей кезде ушундай болчу эле деп туруп, анан азыр деле ошол эле. Мен бир айтылгандай эле бир 71 мен айдап коем. Мен бул кандай десем, чынын айтмакчы, эми болду, эми 60 менен айдаган дегенди түшүндүрбөйт да, кийин дагы кармалам да. Негизи адам ушундай экенбиз, унутчак деп коет эмес беле, адам баласы унутчак болот. Ал көп нерсени унутуп калат, ал ошон үчүн ушул жазалар өз-өзүнүн мойнуна түшүрүп алат дейт да. Бирок жазалоо дегенди укканда мен бир ой кетип атат да, бул бизди бирөө жазалап атпайбы? Ооба. Бул мен эч кандай мындай окшоштура албай атам да. Мен өзүмдү мындай жазалап атам дегендечи. Мен өзүмдү жазалагым келбейт. Бирок үстүмө бирөө жазалайт экен. Ошого мен кичине мындай эме болдум да, таң калыштуу болот да. Мен кылдым, эми макул, эми бирок жазалоо дегенде сен өзүң күнөөлүүсүң, өзүң кылдың дегенде, ооба, макул дейсиң, бирок болсо чынында бирөө мени жазалайт да. Бул жакта мен 71 менен айдап койдум, мени жазалап айып пул салды, мен төлөшүм керек болду. Бирок эми 300 сом мамлекеттин кассасына кетти. Мурун болсо бир штраф болгон, ошондо жаңы эме кылып аткан, ал болсо 2022-жыл болуш керек. Ошол убакта айтып аткан, биздин штрафтарга скорый помощь алабыз деп, мунасын алабыз деп атканда, тез жерден мен ойлондум, бир жолу штраф кылып алып мен төлөдүм, менин салыгым депчи, ушул көчөдөн көргөндө сүйүнүп турайын деп. Жакшы. Негизи жазалоо биз кайсы учурда жаза алабыз? Негизи эле мамлекеттик деңгээлде, ата энебизби, үй бүлөлүк деңгээлдеби, баардык ушу социалдык кайсы катмардаган болбосун, биз качан туура эмес кылганда, бузганда анан жаза алабыз. Анан көбүнчө анын негизги максаты бул мүмкүн баягы акча өндүрүп калайын, же болбосо мага ыңгайлуу бала болсун, мага ыңгайлуу адам болсун эмес,
ушундан жапа чегип калбаса экен дейт да. Мисалы ата эне деле балам ысык суу менен ойнобо десе барып эле ысык сууга бара берсең, же болбосо балам мондай кылып кичинекей бебегиңди урба десе улам ура берсе, ал жазалаганга муктаж болот да. Анткени келечекте экөө душман болуп калбасын, балам күйүп калбасын деген максат менен ушундай кылат да. Анан жол кырсыгы көбөйүп кетти, мамлекет бизге ушундай чектөөлөрдү киргизип койду да, болду мындан кийин ушундай кылалы деп турупчу. Анан көбүнчө мен ойлойм да, жаза дегенде биз бир жагынан бар бул бизди жаман нерседен сактайт, экинчи жагынан бар бул биз өзүбүздүн сепкен иштерибиздин үрөнүн түшүмүн көрөбүз да. Бул да жаза. Мисалы жаман иш кылдың, ал келип туруп сага 30 эсе 100 эсе жаман 30 эсе түшүмүн берди, 10 эсе түшүмүн берди. Бул сенин ошол кылган ишиңдин жаманчылыгы. Бул жагы да бар да. Биз өзүбүзгө өзүбүз жаза сээп койгондойчу. Негизи ушунун баары өзүбүздөн эле болот экен. Эгер бүт мындай айтканча мыйзамдын баарын аткарып, бүт баарын туура кылып турсак, анда бул жазага тартпайт да. Бул негизи эгер башка сөзгө албетте дүйнөдө ушундай боло берет. Азыркы адам деген адам өзүң сен татыктуу болбосоң дагы бул кандай десем, бул жазага сен эме эмессиң, татыктуу эмессиң, сен кылган эмессиң. Ооба. Бирок сага илип коюш адилетсиз кылып сага илип коюш мүмкүн. Же сени кичинекей кезинде көп ушул салыштырма, баарыбызга эле окшош. Баарыбыз эле мыйзамды бузбайбыз да, бирок кичинекей кезинде ушундай болгон Байкең бир нерсе кылып салса, сени келип урушту. Же наоборот, бөбөгүң бир нерсе кылып койсо, байкең урушат. Карабайсыңбы, тигинтпейсиң деп анан сабасана отурасың. Мен эмне күнөө, мен биякта мен кылган жокмун дегендечи. Бул дагы болушу мүмкүн, бирок айыпсыз. Бирок чынында көбүнчө жазаларды айтылгандай эле биз өзүбүз башыбызга алат экенбиз да. Мындай айтканча өзүбүз кылган иштерибизге жараша болот экен да. Ошондон мен да эстеп кеттим, Кудай дагы айтат эмес беле, өзүңөрдүн ишиңерге жараша жазасын аласыңар, тиешесин аласыңар дейт. Бул эң мындай туура, адилеттүү нерсе да. Эгер сен кылдың, мындай айтканча муну кабыл алышың керек дегенде. Ошол мисалы чоң деңгээлде ала турган болсок, жазаны бизге сот өкүмү чыгарат эмеспи? Сот өкүм чыгарат го. Анан мисалы жерде кээде карап отурсаң, адилетсиз адамдар байып атканын көрөсүң, мисалы таза эмес жол менен байып, укмуш жашап атканын, шикабайт этип атканын көрүшүң мүмкүн да. Анан эмнеге Кудай жок го деген сыяктуу адамдар да пайда болот да. Ойчу, Кудай каякта карап атат, мен эчтеке кылган жок болсом, эмнеге менин балам ооруп калды, эмнеге мен кыйналып атам дегендейчи. Анан мен ойлоп коем, ушул баардык нерсенин тиешесин, жазасын, тиешесин негизи Кудай бул акыр заманда бул ушу сотто, улуу сотто берет депчи. Биз мисалы мен ойлоп коем, биздин баягы адилеттүү жашаганыбызга, бир жазаларды өзүбүзгө үйүп албашыбыз үчүн ошол нерсени эстесек, Кудай тиешесин берет десек, көп бир жаман нерселерди кылбайт болушубуз керек. Ооба. Негизи ошол айтып коет, көбүнчөсү бүт эле адамдар билет бул сөздү, кыямат күнү деген, кыямат күндө сот күнү болот дегендечи. Негизи эгер сот күнү болбосо, андай нерсе болбосо, анда адамдар кантип жашамак эле. Анда жаныбардан айырмабыз жок болгон, жырткыч болуп калмакпыз. Жырткыч болуп калмакпыз, өзүнүн каалоосуна, мага бул эчтеке болбойт да дегенде. Чынында ошону азыр деле ошондой болот. Анткени адамдар айтылган эле туура унутуп калат ушул болот экенин. Ошону эстей жүрүшүбүз керек экен. Кыямат күнүнө келгенде эмне болот деп. Анан бир тасмада көрүп аткам, ошол тасмада мага бир сөздөрү жаап калды. Кино тасмасында ал экөө отуруп, пирамиданын чокусунда отуруп айтат экен. Ушул Египтердин эмеси бар болчу дейт да, мифологиясында мындай сөз бар дейт. Ал өлгөндө Кудайдын алдында турганда сенден сурайт дейт. Эки суроо болот дейт. Ошол эки сурооңо жараша сен бейишке киресиң же кирбейсиң дейт. Ал кандай десе, мындай дейт. Биринчиси, жашооңдо сен бактылуу болдуңбу? Бакытты таптыңбы дейт. Макул дейт, таптым, ооба дейт. Туруп сен бирөөгө бакыттуу болдуңбу дейт. Сен бакыт болдуңбу бирөөгө дейт. Бирөөнө бакыт тартыладың. Бакыт тартыладың же сен өзүң бакыт болдуңбу дегенде ойлонуп калат экен, депчи. Бакшандагы адамдарды эстесе керек да. Эстесе керек депчи. Чынында биз болсо өзүбүздүн жазабыз чынында келет экен да, алчы. Ошого өзүбүздүн кылган ишибизге жараша жазабызды чынында алабыз да. Ошон үчүн ушунда унутпашыбыз керек экен да. Биз алдыдагы кийинки подкастта ушул тарыхта калган чоң ушу жазалар жөнүндө сөз кылабыз. Андыктан алыстабаңыздар. Биздин сабактар менен кененирээк Аль Китап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.